Шайлоонун расмий жыйынтыгы, социалдык блокко кирген билим берүү, саламаттыкты сактоо жааттарындагы реформалар, чет элде эмгектенип жүргөн мигранттардын миң түркүн көйгөйлөрү бул жуманын өзөктүү окуяларын түздү. Эфирде Жума Баян аналитикалык маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Шайлоонун расмий жыйынтыгы, 7-чакырылышка келүүнү кыялданып отурган эл өкүлдөрүнүн мандат жана квота маселелери. Саламаттыкты сактоодогу реформа, алешемдиктер менен аракеттер. Мигранттардын миң түркүн көйгөйлөрү, жумуш издеп чет жака кеткен эмгек мигранттары эмнеден аксап, эмнени аткарышпайт. Кыргыз футболунун 100 жылдыгы, мааракелик иш-чарага арналуу уюштурулган турнирге президент өз командасы менен катышты. Шайлоо деп атып, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун расмий жыйынтыгы да чыгып калды. Жылды шайлоо менен баштап, шайлоо менен аяктар алдында турган Кыргызстанда жаңы жылдан тарта парламентте жаңы депутаттар ишмердүүлүгүн баштайт. Иш мөөнөтүн 1 жыл ашыкча аткарган 6-чакырылышты узатуу, 7-чакырылыштын депутаттарын тосуп алуу узакка созулду. Өткөн жылкы төңкөрүш болбогондо бул убакка чейин 7-чакырылыш 1 жыл иштеп, тажрыйба топтоп коймок дегендер да бар. Кантке менен буйрук экен, өлкөнүн ар бир басып өткөн жолу, шайлоосу, тагдыры, сыноосу тарыхта сакталып калчу окуя. 2021 жыл соңуна чыгаар алдында парламенттин жаңы депутаттарды тосуу алуусу күтүлүүдө. Буга чейин шайлоо өткөрүү вазыйпасын аткарган Боршайком милдетинен кутулган отурат. Кезек депутаттардын мандат алып, күбөлүгү менен төш белгиси колуна тийсе ишмердүүлүгүн баштоого жеткени калды. БШКнын маалыматы боюнча 36 округтун 34-нде шайлоонун жыйынтыгы таанылып, экөөсүндө кайрадан өнөктүк өткөрүлмөк болуп турат. Анткени Бишкектен Свердлов жана 1-Май райондорунда баарына каршы добуш берүү басымдуулук кылгандан улам жыйынтык жокко чыгарылган. Ал эми жарышка катышкан 21 партиянын 6-оосу 5% чекти багынтып, көп добушка ээ болгон талапкерлер алдыга суурулуп чыкты. Маселе аялдардын, жаштардын, башка улуттун өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгендердин квотасы деген тийиштүү нормалар сакталуусу кажет. Шайлоонун расмий жыйынтыгы тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Ошентип, жыл соңуна чыгаар алдында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун расмий жыйынтыгы да чыкты. Атсалышкан 21 партиянын 6-оосуна парламентке баруу шыбагасы буйрса, калган 15-ине бул ирет ийгилик жылмайган жок. Мыйзам боюнча добуш берүү күнү аяктап, алдын ала жыйынтыктар жарыяланган соң 20 күндүн ичинде расмий соңку жыйынтык чыгарылып, аламан жарыштан алдыга оозуп чыккандардын так тизмеси ашкереленет. Мурунку шайлоолорго салыштырмалуу бул жолку өнөктүктүн жыйынтыгын эсептөө бир топ мүшкүл болду. Анткени аралаш система аркылуу алдыңкыларды аныктоодо бир мандаттуу округтан талапкерлерди партия, анын ичиндеги тизме кимиси көп добуш алган тактоо кол кармаган майда жумуш болгондуктан алгач автоматтык урнанын жыйынтыгын, андан соң кол санактын эсебин чыгаргыча айтор көпкө созулду. 12, 13. Бул арада добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктары чыгаар менен артта калгандардын арманы алдыга суурулуп чыккандардын алкыштары да болбой койгон жок. Бири БШКны акыйкат шайлоо өткөрдү, такыр мындай өнөктүк тарыхта болгон эмес деп мактап чыкса, бири эмоциясын жашыра албай каргап жибергенге чейин барышты. Айтор бул ар дайым өткөн шайлоодон кийинки көндүм көрүнүш. Тегинкиси шайлоонун расмий жыйынтыгы чыкты. Мажоритардык система менен 36 округтан оозуп чыккандар аныкталып бүттү. Бирок албетте бар эмес. Бишкектеги Свердлов жана 1-Май райондорунун шайлоочуларынын баарына каршылык көрсөткөн добушу басымдуулук кылып, 2 округта шайлоо кайра өткөрүлөт деген бүтүнгө келишкен. Бир мандаттуу округтар боюнча жыйынтыктар чыгарылган болчу. 2 округ боюнча, Бишкектеги 2 округ боюнча Свердловский жана 1-Майдык округтар боюнча жыйынтыктары жыйынтык чыкпагалы деп туруп жарыяланды да. Себеби ал жерден 2 округ боюнча шайлоочулардын берген добуштары көпчүлүк добушу баарына каршы деген добуш берген болчу. Бир айдын ичинде президент тарабынан кайрадан шайлоо алар боюнча жарыяланат. Анан 60 күндүн ичинде ошол шайлоо өткөзүлөт да. Ал эми талаш жаратып, улам күмөн саноолорду күчөткөн саясий партиялардын ортосундагы тиреш да бир топко созулду. Алгаш жыйынтыкка ишене албай так секирип, Боршайкомдун төрайымынын отургучуна чейин отуруп алгандардын амбициясы бара-бара басаңдагандай болду. Канткен күндө да шайлоонун өткөндүгү таанылып, 25 саясий партиянын 6-оосу Ак үйгө сапаралары анык болуп, Атыгүл устуган бөлүштүргөндөй болуп, мандаттары да партиялардын алган добуштарын алганда арай көзү чарай такталып бүттү. Кандайча мандаттар бөлүштү десек, Ата журт партиясына 15 депутаттык мандат бөлүштүрүлдү. Ишеним партиясына 12 депутаттык мандат бөлүштүрүлдү. Ынтымак партиясына 9 депутаттык мандат, Альянс партиясына 7 депутаттык мандат,
Бүтүн Кыргызстан партиясына 6 депутаттык мандат, жана Иман Нуруна 5 депутаттык мандат. Мандат теери анык болгондор күбөлүк алар күнүн күтүп төш белгинин мөөнөтүн тактап отуруп калышты. Бул арада БШК жогодон жаңылыштык кетти деп Альянс партиясына ыйгарылган аялдардын квотасына өзгөртүү киргизе калып, болочок эл өкүлдөрүн дагы бир дүрүп өтүштү. Токочун тарттырган баладай болуп Жанар Акаев мандатынан күтүүсүз кол жууп калса, мыйзамга шайкеш келтирген жаңы жобонун арты менен Токтөбүбү Оргалча депутат болуу бактысына ээ болду. Муну БШК өкүлдөрү укуктук талаада иш алып барышыбыз керек деп түшүндүрдү. 64 берененин 4 бөлүмүндө Жогорку Кеңештин депутаттыгына ээ болгон саясий партиялар биринчи кезекте 30%дан кем эмес аял депутаттардын депутат болушун камсыз кылуу деген талап. Бул талап. Бул баягындай укук, андай кылсаңар болот же мындай кылсаңар болот деген жок да. Бул талап, аны баарыбыз биз аткарыш керекпиз. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Ошон үчүн баардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Анткени ар бир партияга ажыратылып берилген мандаттын 30%-ын мыйзамда көрсөтүлгөн нормага ылайык айымдар ээлеши керек. Бул буга чейин парламентте кабыл алынган мыйзам. Баш мыйзамдын тийиштүү беренесине таамай так жазылган сунушту 6-чакырылыштын депутаттары колдоп беришкен. Андан баарынын кабары бар. Мындан улам 7-чакырылышка саясий партиялар аркылуу келчү депутаттардын 19 айымдар түзөрү белгилүү болуп калды. Атажурт Кыргызстан саясий партиясы 15 мандат, анын 5-өө аял. Ишеним саясий партиясы 12 мандат, алардын ичинен 4-өө аял. Ынтымак саясий партиясы 9 мандат, аялдар 3-өө. Альянста 7 мандат, анын 3-өө аял. Ал эми Бүтүн Кыргызстан саясий партиясында 6 мандат болсо, анын 2-өө аял. Иман Нуру 5 мандат. Бул партияда да 2 аял бар. Баш мыйзамга ылайык 7-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскарып, алардын 54-ü партиялар аркылуу тандалып алынса, 36 округтан элдин көпчүлүк добушу менен шайланып келмек. Эми аларга мандат тапшыруу менен депутат экендигин ырастаган күбөлүгүн берүү, төш белгисин тапшыруу расмийси турат. Маалым болгондой, былтыркы жылкы шайлоодо жеңип чыккан депутаттарга берилет деп БШК алдын ала эле кам көрүп 130 төш белгини даярдаган экен. Тилекке каршы өткөн жылкы шайлоонун жыйынтыгы баарыбызга маалым болгондуктан Боршайкомдун тилегин ташкап, төш белгилер ээсин таппай калган. Эми ошол сары майда сакталган төш белгинин 90-ун тапшыруу пландалууда. Алар деле жөнөкөй эмес. Негизги бөлүгү күмүш болсо, жазууларына алтын куймасы жалатылган. Ар бир төш белгинин баасы 1360 сомго туура келет. Муну өткөн жылы тендерден утуп алган компания ишке ашырган. Депутаттардын төш белгиси былтыр сентябрь айында жарыяланган конкурстун негизинде сатылып алынган. Ал убакта өзүңөр билгендей 120 депутат болчу. Ошол убакта баягы 130 штук тендер жарыяланган, алынган. Бул төш белгилер Жогорку Кеңештин 2007 жылы 9 январында бекилген токтомунун негизинде жасалган. Анын негизги бөлүгү күмүш. Жана Жогорку Кеңеш деген жазуусу алтын менен жазылган. Бир төш белгинин баасы 1360 сомду түзөт. Буга чейин келелек жатып кабинет талашкан болочок депутаттардын да маселеси жайгарылыптыр. Жалпы жыйын учурунда чоң залдын кайсы жерине кимиси отурары, кайсы кабинетке жайгашары такталып бүткөн. 7-чакырылыш келип, алгачкы жыйын өтөрү менен 6-чакырылыштын депутаттарынын ыйгарым укуктары автоматтык түрдө токтойт. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгып, кимге мандат тээр тийбеси так болгон соң 6 жыл парламентте отурган 6-чакырылыштын эл өкүлдөрүн узатуу, 7-чакырылышы жайгаштыруу расмиси келерки жумада болору болжолдонууда. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Шайлоонун шааниси өзүнчө маселе. Жогорку бийлик бутагынын бири саналган аткаруу бийлигинин бүгүнкү аткарып жаткан ишине да токтоло кетели. Министрлер кабинети дайындалып, анын башына Акылбек Жапаровдун келүүсү, алардын программасы көптөгөн өзгөрүүлөрдүн болуусуна, жакшы иштерин жүзөгө ашуусуна үмүт арткандай болгон. Анткени талапкерлиги парламентте талкууга түшкөндө бюджетти көбөйтүүдөн тарта, реформа жасоо аркылуу аткаруу бийлигинин ишин жакшыртуу убадаларын ишенимдүү берген жайы бар. Реформанын бири катары социалдык блокко кирген билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык тармактын ишине өзгөртүүлөрдү киргизүү камтылган. Билим берүү тармагына токтолчу болсок, жогорку окуу жайларына келишимдик негизде билим алчу студенттер үчүн төлөмдөрдү бөлүп төлөө, мектепке барбай калган балдарды тыкыр көзөмөлдөө сыяктуу президенттин жарлыгы жарыяланып, агартуу тармагы эми ишибиз алга жылат. Ушуну эле күтүп турган элек, сонун жарлык болду деп кубангандай болушту.
Ал эми иштесең иштейсиң деген принцип менен иш жүргүзүүнүн планын түзгөн социалдык фонд пенсионерлер алчу каражатка келерки жылдан тарта өзгөртүү киргизүүнүн камын көрүүдө. Себеби пенсиялык системаны адилеттүү жана натыйжалуу кылуу максатын көздөп жаткандыктарын билдиришти. Ошондой эң көп пенсия алган 150 миң сомдон ашык пенсия менен эң аз пенсия эсептелген 700 сомдун көлөмүндө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Муну убакыт көрсөтөт. Кезек аткаруу бийлигиндеги социалдык блоктун бир бутагы болгон саламаттык сактоо жаатында. Булар бир канча ооруканаларды бириктирип, айрымдарын жоюп, бош турган мекемелердин ордун бала бакчага ачып, айтор реформаны баштаптыр. Себеби булардын эсебиндеги 19 мекеменин баары эле активдүү иштеп, бейтаптарды тейлеп жаткан жери жок. Алардын санын 12ге чейин кыскартуу болжолдонууда. Бирок мекеме кыскартуу, борборлорду жоюу менен башталган бул тармактын реформасы дегенде эле сынга кабылып, чуу коштоду. Айрым ооруканаларда иштеген кызматкерлер буга караманча каршы. Реформага баруу мезгил талабы делгени менен тажрыйбалуу кадрларды жумуштан бошотуу менен жакын тааныш, саналаш өңдүү гөндүм көрүнүштөрдөн арыла албай жаткандыгы өкүнүчтүү дешет эксперттер. Тармактагы өзгөрүүлөргө кесиптешим токтолот. Социалдык тармактын бири болгон саламаттыкты сактоо министрлиги да өздөрүнө караштуу мекеме жайларда реформаны башташты. Калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүнү максат кылуудабыз деген адистер. Буга чейин дартты аныктоо борборун кайра түзүү жолу менен көп профилдүү балдар ооруканасы кылып ачышкан. Анткени соңку жылдары балдар арасында оору күч алып жаткандыктан эне баланы коргоо улуттук борбору менен Бишкек шаардык тез жардам берүүчү 3-чү балдар ооруканасында орун жетишпей калган. Реформанын алкагында наркология менен психиатриялдык борбор бири-бирине жакын тармак болгондуктан бириктирилген. Негизи эле экөөбү баягы бири-бирине баягы окшошкон адистиктер болгондуктан алар чогуу болуш керек деп ал боюнча дагы иш алып бардык. Аны үчүн биз ошол психиатрия борбору менен ошо наркология борборун бириктирип, экөөнү кошуп бир директор шайланды, жаңы иш алып башталды. Эки тармактын биригүүсү менен наркология борборунун мекемесинде орундар бошогондуктан имараттын 50 койкасы тере жана венерологиялык борборуна берилди. Эми кургак учук кызматына иликтөө болуп жатыптыр. Бүгүнкү күндө 6125 бейтап болсо, бул оорукана үчүн жаңыдан курулган заманбап имаратка буга чейин 7-кичи райондо жайгашкан кургак учук диспансери кошулуусу ыктымал. Саламаттыкты сактоо тармагына караштуу 19 имарат кыскартылып, 12син калтыруу болжолу бар. Ага ылайык сыркоолор жатчу орундуктарда кыскарат. Учурда бул боюнча анализдер жүргүзүлүүдө. Ал эми улуттук онкологиялык борбордогу балдар онкологиясы улуттук эне жана баланы коргоо борборуна көчүрүлсө, гематология борбору онкологиянын курамына кирүү пландалган. Мунун артында чоң мекемени ээлеген гематология борборунун имараты бош калса, ал эми чырга айланган онкологиянын ичиндеги маммологиялык борбордун маселеси азырынча юридикалык жактан талкууланууда. Себеби бир борбордун ичинде 2 борбор түзүлүп калган. Маммологиялык борбор боюнча дагы азыр көп маселелерди карап атабыз. Себеби улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун ичинде дагы бир борбор болуп калган. Бирок деген муну биз юридикалык жактан азыр карап чыгып атабыз. Эгерде туура келсе калтырабыз, туура келбесе бөлүм катары да иштетебизби деп. Бирок мындай чечимдерди кабыл алуудан мурун анализдер жүргүзүлөт. Мындай реформанын жүрүшүнө эксперттерде мурун бул тармакта эмгектенген дарыгерлер, кызматкерлер өздөрү да нааразы болуп жатканы рас. Айрыкча маммологиялык борбордун бөлүм болушу ал жерде иштегендерге жаккан жок. Мурунку саламаттыкты сактоо министри бул тармакты мыкты билген дарыгер Талантбек Батыралиев онкологиядагы чыр-чатак кечеле чыга калган жок деп билдирет. Ал береле дегенде 10 жылдан бери көтөрүлгөн чечилбеген түйүндүү маселе. Андыктан буга так анализ жүргүзүп, борбор түзүүдөгү максатын ал өтөөсүнө чыгабы, тактап анан конкреттүү түрдө чечүү оң деп ойлойт. Муну конкреттүү түрдө чечип, буну бир немени байлап, мурдагы борборду бир постоянный токтом менен негизинде чыккан болсо, ал токтомду жоюп, керектүү юридикалык актарды туура жасалбаса, сот процесстери узун жылдарга узай берет. Акырында келип эле кесепет сыркоолорго тиет. Анткени талаш тартыш болгон мекемеде эч качан ынтымактуу кызмат, сапаттуу кызмат берилбейт. Саламаттыкты сактоо тармагына ар бийлик министр алмашкан сайын реформа башталат, бирок өтөөсүнөн чыкпайт. Бул саясаттын кедергиси ооруканада эмгектенген кызматкерлер менен бейтаптарга эле тиет. Бир мезгилде Батыралиевда бардык оорулар бир жерде дарыланууга шарт түзүлө турган. Мамлекеттен 1 сом сурабай көп профилдүү оорукана курууну пландап,
бирок колдоо таппай калган. Анткени чет жакта иштеп келген адис муну Кыргызстанда ишке ашырууну кыялданып, жарандардын жарасын жеңилдетүүнү максат кылганы менен өкмөт каршы болгон. Дал ошондо реформа болмок деген мурдагы министр азыр өлкөдөгү ооруканалардын имараттары да талапка жооп бербесин билдирет. Көбү союздан калган мурас. 40 жылдан кийинки турак жайлардын бүт бардыгы жыл сайын чыгымы көбөйгөн мекеме болот. Ошондуктан эски имараттардын бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагынын талаптарынын эч бири жооп бербейт. Реформа эгер керек болсо буга баралы. Улам эле узатып келген эмес, буну реформа толук кандуу. Формасындагы, мазмунундагы төп келтирип туруп ошого барышыбыз керек. Реформа жүргүзүүдөн мурунку жасалган өзгөрүүлөргө анализ жүргүзмөйүн жакшыруу өнүгүү болбойт дешет адистер. Ананда саламаттыкты сактоо тармагында кадр маселеси оор. Тажрыйбалуу дарыгерлерди колдоонун ордуна кодолоо, иштен четтетүү өнөкөтү да тармакка чоң зыян келтирет. Кадровый башаламандык себеби кесипкөй менеджерлер жок здравоохраненияда. Болсо дагы аларды жумушка албайт. Бул биринчи көйгөй, экинчи көйгөй бизде баягы койчуманын көп болсо койлордун арамөлөт болуп, бизде жетекчилер аябай көп. Баш аягы жок жетекчилер. Бир чети реформа кылуунун бириктиргенин мен колдойт элем. Бирок ошол жетекчиликке компетенттүү, профессионал специалисттер келеби? Вопрос ошондо да. Или ар бир министр келип алып эле өзүнүн досторун, туугандарын, куда сөөгүн алып келип коюп алабы, жоро жолдошун. Бул уже другой вопрос. Кайра эле биз ошол реформанын результатында карапайым калк менен гана практически врачтардын кыйналганына келебиз. Саламаттыкты сактоонун өнүгүшү үчүн эң болу калкты таза суу жана жаркыраган таза жолдору менен камсыздоо зарыл. Таза суу, таза ажаткана жана таза коом деген системаны калктын арасында ордуна келтирмейин. Инфекциялык ооруларга муктаждык боло берет. Калктын саламаттыгына доо кетирген негизги факторлор ичүүчү суунун нормада таза эместиги. Бул дээрлик бардык оорунун башаты. Суунун башында турганыбыз менен таза суу менен жетиштүү камсыз болбогон өлкөбүз. Мурунку министр ден соолукка улуттуу залакасын келтирген таза суунун жетишсиздигинин кесепетин түшүндүрдү. Таза суунун өзү экономикага 15% салым кошот. Таза суу. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда толук кандуу таза суу бар десек бул жалган. Мына Ташкөмүргө барыңыз, Үчкоргондон Нарын дарыясынан тартып туруп эле насос менен элге беришет. Таза суу деген бул деген дүйнөлүк белгилүү бир стандартка ээ болгон термин. Ошон үчүн таза суу менен да эле мен деле патриотмун. Биздин суубуз жакшы деген мамлекеттин ичүү күнүмдүк турмушта колдонуу үчүн болгон суунун атайын бир мунун стандарты бар. Ал стандартта биз дагы элди камсыз кыла элекпиз. Тармактын ишин жакшыртууда талаш маселелер, пикир келишпестиктер, министрдин айла амалы убакыт келгенде өз жыйынтыгын берер. Ал эми борбордун ичинде түзүлгөн борбордун маселеси да тартипке келип, кайра түзүлүп жаткан борборлордун ишинин натыйжасы кандай болот? Ал жерде иштеп жаткан дарыгерлердин түзүлгөн пландардын ырааттуу пландарынан көз каранды. Негизгиси өзгөрүүдөн бейтаптар менен катардагы кызматкерлер жапа чекпесе болгону. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Орусияда ар кандай мушташка катышкан жана башка мыйзам бузуулар үчүн 400 мигрантка өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн ички иштер министрлигинин өкүлү Татьяна Дмитриева эл аралык мигранттар күнүнө арналган жыйында билдирди. Анын айтымында кара тизмеге түшкөн мигранттар Орусияга 40 жыл кире алышпайт. Дмитриева ушул тапта Москвада 1 миллион 33 миң мигрант бар экен, анын 82% иш менен камсыздалганын кошумчалаган. Мигранттардын негизин Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандар түзөт. Тагыраагы 82%дын 25,4% кыргыз жарандар болуп эсептелет. Кеп Орусиянын мигранттарга болгон мамилеси мыйзам бузуп кара тизмеге киргендер жөнүндө эмес. Андан да маанилүүсү алардын эмне себептен бөтөн эл бөтөн жерде жумуш издеп ар кандай окуяларга кириптер болуп азап чегип жаткандыгында. Кыргыз өкмөтүнүн расмий маалыматына ылайык, чет өлкөлөрдө 1 миллиондон ашуун кыргызстандыктар эмгек миграциясына жүрсө, анын 70-75% Орусиянын ар кайсы шаар аймактарында. Пандемия башталгандан бери чет өлкөлөргө жумуш издеп
Агылган мигранттардын саны 42%га өстү. Кыргызстанда күн алыс ондогон адамдар жакшы жашоо издеп чет өлкөлөргө чыгып кетишет. Дээрлик көпчүлүгү Орусияны көздөй жөнөсө, Туркия, Дубай, Европа, Италия, Америкага чейин кеткендер бар. Тилекке каршы баары эле майлуу сүттүү иштерге жайгашып, жакшы жумуш ордуна отурукташып калды дегенден алыспыз. Акча табуунун амалын издеп, сыртта жүргөн мигранттардын негизги көйгөйлөрү жана аларга каралган шарттар туурасында кесиптешим Тазагүл Эмилбекова токтолот. Өлкөдө күн алыс ондогон адамдар жакшы жашоо издеп чет өлкөлөргө чыгып кетишүүдө. Кыргызстандык мигранттар үчүн Орусия негизги эмгек рыногу болуп эсептелинет. Мигранттардын дээрлик 80%дан ашыгы аталган өлкөдө иштеп жан багышат. Дүйнөлүк пандемиядан да эң катуу жабыр тартып, биринчи сокко алгандар чет жактарда иштегендер болду. Бүгүнкү күндө оор абалга карабай сыртка агылгандардын саны 42%га өскөнүн серепчилер айтышууда. Бул расмий көрсөткүч. Көмүскө жол менен кетип, ошол бойдон үй бүлө, туугандары менен айлап жылдап дайынсыз кеткендер миңдеп саналат. 11 миң мигрант кайрылып, бир 20 миллион рубль төлөбөгөн айлыкты биз өндүрүп бердик да, бирок өндүргөндө аябай кыйналып өндүрүп бердик. Сотко кайрылдык, жанагы атайын эмгек инспекциялары бар, мисалы үчүн Россия өлкөнү алсакчы. Анан азыр көп кыздар мигранттар ошол иш мезгилинде биз аябагандай зордук зомбулукка дуушар болобуз, анан ыдык көрсөтүүгө дуушар болобуз. Бул дагы биз үчүн чоң проблема. Бизге психологиялык жардам керек деп атат. Анан ошол эле мезгилде көп мигранттар жанагы иштегенде коопсуздук техникасына камсыз кылбайт эч ким. Биз көп травматизмге көп дуушар болобуз. Негизи миграцияга кетип атканда алдын алуу даярдууга эң чоң көңүл буруш керек. Анан эгерде мен азыр деле айттым, бизде мисалы үчүн мына soft skills деп атат. Ошол миграцияда кантип өзүн алып жүрүү, мисалы үчүн полицияга кантип кармалып калбайлы, миграциялык мыйзамдарды кантип бузбайлы деген мындай жумшак буларга билимдер, кыска билимдер, анан мындай навыктар керек да биздин мигранттаргачы. Орусияга алгач көбүнчө эркектер кетип жүргөн болсо, кийин аялдардын дагы агымы көбөйгөн. Соңку жылдары бүтүндөй үй бүлөсү менен көчүп жаткандар да бар. Ошого карабай көпчүлүк мигранттар өз укуктарын билишпейт. Алар мажбурлап иштетүүгө, кулчулукка жана сексуалдык кулчулукка кабылган учурлар көп кездешет. Ошондуктан чет жактарга чыгып жаткан ар бир жаран биринчи кезекте атайын окуудан өтүшү керек дейт Миграция кеңешинин төрага орунбасары Улан Ногойбаев. Андан тышкары учурда кара тизме маселеси да эң оорчундуу көйгөй болууда. Кыргызстандын 100 миңден ашуун жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Мигрант KG деген сайтыбыз бар да. Ошол Мигрант KG сайтка кирип, маалыматтын баарын официалдуу түрдө ошол сайтта тапсаңыз, көрсөңүз болот. Биздин көбүнчө региондордо авиакассаларга барып, кара тизмени колдонушот. Авиакассанын кара тизмеси официалдуу түрдө берилген тизме эмес, ошону айтып кетиш керекпиз да. Ошон үчүн донорлордун жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен Мигрант KG деген сайт түзүлгөн. Ошол Мигрант KG сайтына кирип, өзүңүз фамилияңыздарды көрүп көрсөңүздөр болот. Экинчи, Бишкек ош шаарында ИКЦлерде, информационный консультативный центр деп коебуз, адистер бар. Атайын единое окно, ошол адистер бар. Ошол жерге барып, өзүңүздөрдүн атыңыздарды, паспорт менен барып көрсөңүздөр болот. Кара тизмеге түштүңүзбү? Кара тизмеде болгондон кийин де канча жылга, 3 жылгабы, 5 жылгабы, 15 жылга, ошол маалыматтын баары официалдуу түрдө ошол жерден тартасаңыздар болот. Миграция балдарга жана алардын ата-энелерине пайда алып келгени менен, ата-эненин камкордугу жок калган балдарды аярлуу абалда калтырууда. Өлкөдө ата-энеси иш издеп кеткен мигранттардын балдары зордук зомбулукка кабылып, уур токмоктон көз жумган учурлар токтобой келет. Быйыл 3 айда ата-энеси ички жана тышкы эмгек миграциясында жүргөн 83.197 бала каттууга алынган. Анын 1,5 миңден ашууну ушул тапта жашоо шарты оор, кооптуу жана аялуу абалда күн көрүүдө. Турмуштук абалы оор үй бүлөдөгү балдар тууралуу маалыматтар ар жактан түшөт. Министрликтин ишеним телефону бар, ал жактан кабарлашат. Мындан тышкары жерлерде социалдык кызматкерлер үймө-үй кыдырып, кароосуз калган же камкордукка муктаж балдарды каттоого алат. 2021 жылдын 1-кварталында 1457 бала ушундай оор шартка кабылганы аныкталып, аларга жардам берүү боюнча пландар иштелип жатат. Жыл башынан бери 83 миңден ашуун мигранттын баласы каттоого алынган. Алардын 67 миңден ашууну тышка чыгып кеткен мигранттардын, калгандары ички мигранттардын балдары.
Соңку убактарда Орусиянын бийлиги эмгек мигранттарына карата саясатын өзгөртүүгө киришти. Курулуштарда жана коммуналдык чарбаларда мигранттарды кыскартып, мыйзамдарды катаалдаштыруу чараларын бийлик өкүлдөрү байма-бай айта баштады. Москванын миграциялык саясаты ал жактагы кыргызстандыктарга да терс таасирин тийгизүүдө. Учурда курулушта иштеген кыргызстандыктар барган сайын азайып жатат. Ал эми өлкөнүн мамлекеттик миграция кызматы мекендештерди колдоо максатында өкмөт тарабынан миграциялык саясат концепциясы иштелип жатканын билдирди. Азыркы учурда ушул биринчи этабы боюнча 4 жылга иш планын бекитүү боюнча анын кандай иштерди аткаруу боюнча дагы план иштелип чыккан. Ал бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кабинет министрликке кирди. Жалпысынан айтып кетсек, азыркы учурда чет мамлекетте жүргөн кыргызстандык жарандардын ар түрдүү себептер менен анын көпчүлүгү бул эмгек миграцияга кабылгандар. Россия Федерациясында 700 миңден ашуун биздин жарандарыбыз бар. Башка мамлекеттерде андан кийин Турцияда 30 миңден ашуун биздин жарандарыбыз бар. Казакстанда жалпысынан ушул мамлекеттерде биздин мигранттар топтолгон. Улуттук банктын билдирүүсүндө былтыр январь-ноябрда мигранттардын эсебинен өлкөгө 2,1 миллиард доллар которулган. Бул ага чейинки акча которуулардан 30 миллион доллардай азыраак болгону менен ичкидүн өнүмүнүн дээрлик 30%-ын түзөт. Деген менен Улуттук статистика комитети өлкөдө 80 миң адам жумушсуз экендигин айтып чыкты. Жумушсуздардын эң көбү Жалал Абад облусунда. Анда 22.195 адам туруктуу жумушу жок. Бул облус калкынын 1,79%-ын түзөт. Эң төмөнкү көрсөткүч Нарын облусунда. 2877 адам же жалпы калктын 0,9%-ын түзөт. Жумушчулардын 46%-ын аялдар түзөт. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен эл аралык миграция уюмунун биргелешкен изилдөөсү Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын абалын даана ачып берген. Чет элдеги эмгек мигранттары экономикалык жигердүү калктын 20%-на чейин жетет. Жана 60%-ы 15-29 жаш курактагылар. Алардын үлүшү 40%-ды түзөт. Алар жакшы жумуш табууда жана социалдык камсыздоодо өзгөчө аярылуу болушат. Бул алардын бейформал тармакта көп иштей турганы менен түшүндүрүлөт. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын 91% Орусияга барат. Андан кийинки орунда Казакстан менен Түркия турат. Экономисттер мамлекет өзү завод, фабрикаларды ачып, жумушчу орун түзбөсө, миграция агымы токтобой тургандыгын айтышат. Динамика тенденция карап көрсөм, 5 жылда бир 80 миңдей жумушчу орун пайда болсо, жылына бизде айтып атпаймынбы, 100 миңдей адам эмгек рыногуна чыгат. Ошол себептен ушулардын факторлордун таасиринин негизинде Кыргызстанда жумушсуздук чыгып атат. Эми азайтыш үчүн ал үчүн экономиканы көтөрүшүбүз керек. Жалпысында эң эле биринчи жумушчу орундарды түзүшүбүз керек. Ал жумушчу орундарын түзүш үчүн бизде ишканаларды, чакан жана орто ишканаларды, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ири ишканаларды ачып, ошонун негизинде жумуш орундар пайда боло турган болсо, ошонун негизинде кайра биздин кыргыз жарандарын себебинде жарандарын кайтарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Себебинде бизде миграцияга кеткен жаштардын көбү абдан билимдүү, абдан позитивдүү, алдыңкы жаштардын катмары кетет. 6,5 миллион калкы бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны чет өлкөлөрдө, көбү Орусияда. Мигранттардын эл аралык күнүнө карата президент Садыр Жапаров тышта жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, өз мекениңерде байырлап баар табууга шарт түзүүнүн, чет жерде жүргөндөрдүн укуктарынын корголушун камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз деп билдирди. Айта кетсек, 2020-жылдын эсебине караганда дүйнөдө 281 миллион адам миграцияда. Бул дүйнө калкынын 3,6%-ын түзөт. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Көрсөтүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Быйыл кыргыз футболунун 100 жылдыгы белгиленүүдө. Ага арналган футбол боюнча достук оюндары башталды. Бишкек шаарында уюштурулган спорттук иш-чарада 6 команда беттешсе, өлкө башы өзү жетектеп президенттин администрациясынан куралган топ менен оюнга катышты. Футболдук беттеш курч мүнөздө өтүп, спорт сүйүүчүлөрдүн бүйүрүн кызды. Оюндун жүрүшүн сүрөөнгө алган футбол көрөрмандары командалардагы даярдыктар тууралуу ойлорун айтышты. Достук мелдеши тууралуу кийинки материалда.
Футболдук мелдешке даярданууга убакыт тартыш болуп калды деген командалар залга кирер менен беттеш башталгыча дароо эле түрдүү кыймыл аракеттерин жасай башташты. Анткени көпчүлүгү жумуш менен болуп, футболдон бир топ алыстап, же көптөн бери ойной элек болчубуз дешет. Бири топту кууп, бири аны тосуп, же колубутка көнүгүү жасаган оюнчулар даярдыгын бышыктагыча мелдештин сааты келип, оюндун расмий ачылышы башталды. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы, маданият өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынан куралган бизнесмендердин командасы ар кандай федерациядан болуп атып, жалпысынан 6 команда мелдеште беттешмек болушкан. Кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган мелдештин башталышында сөз сүйлөгөн өлкө башчы Садыр Жапаров турнирдин башкы максаттарынын бири өлкөдө спортту жайылтуу, өнүктүрүү жана сергек жашоо образына үндөө экендигин белгиледи. Мелдеште негизи өзү кыргыз бир эле сөз менен маанисин өтө терең, философиялык маанидеги түшүндүрмө менен айтып коет да, бир эле сөз. Күч атасын тааныбайт дейт. Ошондуктан бүгүн мына бири-бирибизди сыйлашпай эле, бири-бирибизди аяшпай эле, болгон күчүбүздү, болгон тажрыйбаңарды көрсөтүп, мындай бир кандай десем, таза, анан адилеттүү оюн болуш керек да. Мындай көрүүчүлөр дагы мындай мыкты футболду көрүп, ушундай канааттанып кеткендей болуш керек. Оюн чу дегенде эле президенттин администрациясы менен өнөр адамдарынын ортосундагы беттештен башталды. Эки команда тең даярдык жакшы болбой калды деп айтышканы менен жеңишти бербей, катуу аракеттер менен коштолду. Футбол көрөрмандары да кызуу сүрөнгө алышып, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Алгач өнөр адамдары өздөрүнүн шамдагайлыгы менен кыраакылыгын көрсөтүп башташса, оюн ортологондо президенттик администрациядан куралган командада аракетин күчөтүштү. Өлкө башчы өзү команданы жетектеп, кошо ойноосу футболго болгон кызыгууну эле эмес, тармакка болгон көңүл бурууну да жаратат. 100 жылдык мааракенин алкагында уюштурулган бул турнирге оюнчу катары Жапаровдун катышуусунан бизге ишеним артып жатканын түшүнүүдөбүз дейт Кыргыз футбол бирикмесинин башкы катчысы Нурдин Букуев. Өлкөдө футболду дагы да бийиктиктерге жеткиргенге аракеттенебиз деген ойдо. Садыр Нуркожоевич да катышмакчы болуп атат. Биз үчүн бул чоң сыймык дагы, ошол менен бирге биз үчүн бир чоң жоопкерчилик катары, анткени өзүнүн катышуусу менен бизге бир чоң ишеничтикти көрсөткөндөй болуп аткан окшойт. Биз ошол ишеничти актап, мындан ары да ошол колубуздан келишинче футболду өнүктүргөнгө, өз салымыбызды ошо мамлекеттин өнүгүшүнө салымды кошконго даярбыз. Анткени менен тармактын өнүгүүсүнө бардык тарап кызыктар болуусу кажет. Мамлекет, бизнес коомчулугу, демөөрчүлөрдүн колдоосу болмоюн, футбол арышын кенен таштап алга кетет деп ишендирүүгө мүмкүн эмес. Бүгүнкү оюнга өнөр командасы аркылуу катышып жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы обончу Майрамбек Осмонов артисттер тойго эле жарайт экен деп эл ойлоп калбасын. Биз спортко да жакынбыз. Убакыт болгондо футбол ойноп турабыз дейт. Президенттин командасына каршы беттешебиз деген ырчы даярдык дурус болбой калса да, дараметибизди көрсөтүп, башкысы элди спортко үндөө деди. Май байлап калган адамдардын бардыгын футболго чакырат элек. Ушундай футбол ойноп, дайыма ден соолук таза болсо, биздин мамлекетибиздин, элибиздин баягы иши илгерилейт деген жакшы үмүттөбүз. Келиңиздер, футбол ойноңуздар. Анан албетте бизге кыйкырып туруңуздар көбүнчө. Ал эми маданият өкүлдөрүнө каршы беттешке чыккандар деле буга чейин өздөрү эмгектенген тармакта же тең туш достору арасында футбол ойноп жүргөнү менен мындай мелдешке эми катышып жаткандыктарын айтышты. Команданын чабуучусумун деген маданият министри Азамат Жаманкулов күч атасын тааныбайт дегендей эле бул оюн достук мелдеши болорун билдирди. Даярданганга аракет жасадык. Акыркы 3-4 күндөн бери бул жерде ар кандай машыгууларды өткөрдүк. Мынакей азыр массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн өзүнүн командасы бар, өнөр адамдардын өкүлдөрүнүн өзүнүн командасы бар, спорт ветерандардын өзүнүн өкүлдөрүнүн командасы бар. Алар менен азыр тең талашабызго деген ойдобуз. Бири-бирибизге бербейлик деп чечтик. Бул администрация же бул мындай команда деп утулуп калмай жок. Бардыгы чын болсун дедик. Ошон үчүн мелдеш, акыйкат, адилет өчү керек деген ойдобуз. Өмүрүн спортко арнаган эмгек сиңирген машыктыруучу Жусуп Мусаев 12 жашынан бери футбол ойноп командаларды даярдап келген. Ал бүгүн бул залга көрүүчү, футбол күйөрманы катары катышууда. Бүгүнкү күндө спорт, анын ичинде футбол тармагындагы абал көңүл жылытаарлык экендигине токтолду. Кубанганы биринчи адамдын өзү кайдыгер эместиги. Буга чейин футболдун өнүгүшүнө салым кошкондорду да унутпоо зарыл дейт.
Футбол менин жашоом. Бүгүн президенттин өзүнүн бул оюнга катышып жатышы жакшы саамалык, анын кайдыгер эместигин туюнтат. Мен бүгүн оюндан эч ким жаракат албашын каалайм. Мелдешти сөз кылганда футболдун өнүгүшүнө салым кошкондорду да айта кетүү зарыл. Аны жогорку деңгээлге чыгарууда Сүйүнбаев, Медеров, Эсенаманов, Пономарев, Өмүрзаковдордун эмгеги зор. Кыргыз футболунун өзүнчө тарыхы, чоң оюндары артта калды. Бир учурда Спартак стадиону футбол сүйүүчүлөрүнүн кызыккан жайы болсо, азыр ар кандай спорт аянттарынын ачылып жатышы мени кубандырат. Спорт тармагын сүрөп, айрыкча футболго өзгөчө маани берген коомдук ишмер Аскар Салымбеков нечен жылдан бери Дордой клубун түптөп эле тим болбой, алардын ийгиликке жетүүсүнө ар тараптан колдоосун аябай келет. Бүгүнкү турнирге көрүүчү катары келген футбол көрманы бизнесмендерден турган топту курап бул жакка алып келдим дейт. Айтымында, өлкөнүн дүйнөгө таанылуусунда спорттун орду өзгөчө. Президенттин командасы менен артисттер ойношту, оюн аябай курч мүнөздө өттү. Мен эми мындай калыстык сөзүмдү айтайын, президент лучший игрок болду чынын айтканда. Биринчи оюндачы 2 гол киргизди. Анан ушул президенттин катышуусу менен ушундай турнирлер болгону биринчи Кыргызстанда. Эми ойлойм, ушул элибиз спортту сүйөт. Анан кийин президентибиз дагы спортко көңүл буруп, ден соолукка көңүл бурса, значит, биз келечегибиз кең экенин айгинелеп турат да. Оюндун жүрүшү көрүүчүлөрдүн сүрөөн колдоосу менен коштолуп жатты. Түшкү саат 14:00 чукул башталган оюн кечке чейин улантылды. Кыргыз футболунун 100 жылдыгына карата президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен өткөн достук мелдеште маданият кызматкерлеринен түзүлгөн өнөр командасы жеңүүчү болду. Алар финалда футбол ардагерлеринен түзүлгөн Алга командасын 2-0 эсеби менен утту. 3-чү орун үчүн болгон мелдеште президенттик администрация командасы ишкерлерден түзүлгөн бизнес командасын 5-3 эсеби менен жеңди. Кыргыз футбол бирикмеси мындай мелдештерди дагы да уюштурууну улантарын убадалады. Мирлан Маматалиев, Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Саакиев, Жума Баян. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.